Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Айзат Акжолтой. Айзат айым саламатсызбы? Айзат айым менен бүгүн биз онлайн иштөө же болбосо маркетплейс жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраагы буга чейин мурда соода кылуу десе эле базарда отуруп же бир жерди ижарага алып ошол жерде соода кылат деген түшүнүк болсо, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу мындай аралыктан эле соода кылсак болот экен. Жеке ишкер Wildberries'ти угуп калсаңыздар керек. Ушул Wildberries платформасында адис десек дагы туура болобу? Туура болот, ооба. Эми келиңиз, жалпы көрүүчүлөргө ирети менен башынан түшүндүрө берели. Бул деги эле Wildberries'ти бүгүнкү күндө уккандар бар, түшүнгөндөр бар, ошол эле менен бирге түшүнбөгөндөр дагы көп. Ошондуктан кенен менин каналымдын көрүүчүлөрүнө түшүндүрө берсек болот. Бул тармакка сиз кандайча келип калдыңыз? Эмне болгон Wildberries деген өзү, эмне болгон нерсе? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга учурашып өтөйүн. Биринчи учурда мен өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм мындан 4 жыл, 5 жыл аралык болуп калды. Карантин убагына чейин киргем. Негизи бул Wildberries'ке чейин дагы өзүм жеке ишкерликтерди кылып жүргөм. Бирок именно онлайн эмес, офлайн форматында. Яга чейин да көп жерлерде наемный сотрудник болуп иштеп келгем. Мен ал убакта Москвада жашайт элем. Соода тармагында эмес. Соода тармагында эмес, ошо салон красоты, магазинде официант ушундай. Андан кийин ишкерликке өткөндө дагы ошо салон красоты жакка өттүм. Анан общепит. Бул да соодага байланышпайт да. Андан кийин гана мен ошо ишкерликти кылып жатканда бир кыйынчылыктар болуп, жумушумда анан дополнительный доход издеп баштадым. Ошондо биринчи очередь интернет-магазинди пробовать этип көрдүм. Только Instagram аркылуу. Сүрөттөрүн коесуң, базардан аласың, жеткиресиң да, ошондой. Россияда жашап жүрүп. Россияда жашап жүрүп. Негизи өзүм Россияда жашап жүргөндө эле билет элем Wildberries бар экенин, элдердин баардыгы алышат ошол жактан. Өзүм дагы покупатель элем. Бул компанияга өзүм 19 жыл болду да, рыноктачы. Именно поставщик катары мен ошондо гана билдим да. Мындан 4 жыл мурда деп айтсам болот. Туура. Бирок мен кандай десем, башым жетпейт эле. Кантип кирсе болот, кандай документтер керек, деги эле канча акча менен кириш керек. Мен информация топтоп баштаган учурда дагы баардыгы айтышат эле, 1 миллион рублей менен кириш керек деп. Миллион рублей жок, табыш керек экен, чогултуш керек экен деп коюп эле жүрө берчүм. Андан кийин уже көбүрөөк информация алып, баягындай российский рыноктон дагы курстарды алып окуп баштадым. Ошондо аз эле сумма менен кирсе болорун түшүндүм да. Ошондо сиз канча сумма менен, анан эмне, кандай товар менен кирдиңиз? Мен жаңы баштаганда ал учурда регистрация, например, азыркыдай платный эмес болчу, регистрация бесплатный болчу. Анан ал жерде мен ошо Россияда рыноктор бар, Люблино, Садовод деген. Ошол жактан эле мелочевка, үйгө керектүү нерселерди, крючок, ваннага, маникюрга вещилерди, ушундай эле мелочевкалар менен киргем да. Аз эле акча менен 15 миң менен кирген бир товарга. Анан упаковка, фотосессия, тиги бул менен помню, 40 миң рублей акча кетиргем да биринчи киргенимде. Анан ал кезде просто мынчалык информация көп эмес болчу. Азыр көптөгөн нерселер өнүгүп атат, күндөн күнгө өнүгүп атат дагы. Азыр прозрачность бар да. Кайсы товар менен кирсе болот, ошол элечи аналитикалык сервистин жардамы менен кайсыга кирсе болот, кайсыга кирсе болбойт. Биздин убакта болсо билбейсиң, оюңа келгенде эле толтуран алып барып киргизип коесуң, кайсынысы жакшы өтсө, анан ошону өтөт экен деп ошондон кайра киргизесиң да. Мен ошентип баштагам. Азыркы күндө өзүңүз дагы деле товар жүктөйсүз Wildberries'ке? Ооба, дагы деле товар жүктөйм. Ошончо жылдан бери иштейм. Андан тышкары менин клиенттер менен да иштейм. Өзүм услугамды көргөзөм. Эгерде швейный цех болсо, же болбосо өзүнүн башка дагы производствосу болсо, же болбосо жон гана инвестиция кылам десе, биздин агентство менен иштешет. Мен өзүм клиенттерге услуга көргөзөм, товарларын коюп берем, сатка чыгарып берем. Негизи эле ушул онлайн магазин ачып, алдыга жүргүзгөнү жардам берем десем болот. Мен ушундай услугам бар да. Кызматыңыз, Кызматым. Эми бизди көрүп жаткандар эгер Wildberries'ке катталгысы келсе, ошол тармакта иш жүргүзгүсү келсе, эмне кылыш керек? Биринчи, эмне товар өзү саткысы келет? Ошону алыш керекпи? Анан каяка жибериш керек? Өзү адам Wildberries'ке кирем деген адам түшүнүк болуш керек. Wildberries өзү канча акча менен кирсе болот? Ошол акча кайра чыгабы? Минуска кетпейби? Кандай учурларда минуска кетет? Бул бизнес баягы эле офлайнга окшогон. Болгону айырмасы бул жерде арендага биз магазин албайбыз. А так продвижение, товарга вложение. Сайма. Үй интернети менен телевидение.
Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Дагы башка прочий расходтордун баардыгы кетет офлайн магазин, офлайн бизнестегидей эле. Бул жерде бир укмуш, бир сыйкырдуу нерсе жок. Wildberriesке кирсең эле соодаң болуп кетти, эртең укмуш болуп кеттиң. Андай жок. Бул жерде тоже өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ошонун баардыгына чыдаш керек. Биринчи очередде ошондой баягындай туура эмес шагтарды кылбаш үчүн өзү билип үйрөнүп алыш керек. Ошол эле, например, штрих-коду туура эмес чаптап койсо, товар жоголуп кетет. Ага ким күнөөлүү, ким жооп берет? Баягы эле поставщик өзү минуска кетет. И ошол эле, например, туура эмес количество менен кирип алса, например, 5 штук, 10 штук, 5 штук, 10 штук менен азыркы учурда кирген туура эмес. 5 штук, 10 штук чоң Wildberries'тин ичинде көрүнбөй эле калат. Ошон үчүн жанагы аны анализ кылабыз деген дагы ошо да. Анан 20 миң, 50 миң менен баштасам болобу, ошентип айтышты, баштаса болот экен дегендерге 20 миң, 50 миң менен баштаганы туура болбой калат. Өзү эле платформага регистрация кылуу 40 миң сом. Бүгүнкү күндө платный болуп калган үчүн, Бүгүнкү күндө ооба, получается, уже 8 ай болуп калды, платный болуп калган. Башында 10 миң болгон, андан кийин 40 миң. Азыр айтып атышат, дагы мындан дагы кымбатташы мүмкүн деп. Булардын кандай десем, системасы өзгөрүп баратат. Башында бесплатно болчу, анан 10 миң, анан 40 миң. Бара-бара ким конкуренция кыла алат, ошол гана поставщиктер калат. Бирок бул платформада товар сатсаң, башка жактарга караганда, например, өзүбүздүн магазинди ачып алганга караганда мүмкүнчүлүктөр көп. Биз өзүбүз магазин ачсак, арендасын төлөйбүз, анан продвижениясына эле реклама, тиги бул блогерге бересиң, ага эле толтура акча кетет да. Бул жерде карточкаңды бир көтөрүп алсаң, ошол менен сата бересиң. Блогердин да кереги жок, аренданын да кереги жок, продвижениянын да кереги жок. Сен зато ошо баягы алдыңкы позициялардан чыгасың, товарың сатыла берет. Карточканы көтөрүп алсак дегени кандай түшүнөбүз? Карточканы көтөрүп алсак деген биз ал жерде онлайн магазин ачтык, товарыбызды жүктөдүк, сүрөтүн, отзыв кылдык, рейтинг кылдык, баардыгын көтөрүп алдык. Бул жерде товарыбыз үстүгө чыгыш үчүн биздин рейтингдер жакшы болуш керек, отзывдар жакшы болуш керек, көп сандаган количествоны сатышыбыз керек, адамдардын ишеничине, довериясына киришибиз керек. Анан ошондо биздин бул жерде мындайча айтканда биздин магазинибиз түптөлүп калат да, баардыгы ишенет сага, ала берет. Баягы накрученный магазиндер бар го, бизде деле аттары чыкканчы, алар деген күнүгө там блогерге барып же таргет берип же болбосо башка жака барып убара болбойт да, алар атын иштеп койгон, имясы бар, доверияга кирген, соодасы боло берет. Мында деле ошондой. Сиз алдыда айтып атпадыңызбы, мисалы үчүн Wildberries деле оңой нерсе эмес, абдан татаал, аны билиш керек, окуш керек депчи, анан регистрация болгондо да ушунча акча кетет дегенде, айрым бизден мисалы үчүн соодада жүргөн адамдар балким дордойдо иштеген бир айым көрүп жатса ойлошу мүмкүн да, андан көрө мен товарымды тигип алып эле контейнеримди соода кылып эле отура бергеним жакшы турбайбы, анчалык документти толтуруп башты оорутпай деши мүмкүн да. Онлайн бул замандын талабы болду. Технология күндөн күнгө өсүп атат. Биз муну каалайбызбы, каалабайбызбы, кандайдыр бир убакыттан кийин адамдардын баардыгы онлайнга өтүшү мүмкүн. Бул эми бизге ачык көрүнүш болуп атат да, жылдан жылга онлайнга спрос көбөйүп атат, өзүбүз колдонгон нерселердин баардыгы онлайнга өтүп атат. Баягы эле ошо рынок системасы бир аз артта калышы мүмкүн. Может, там оптом иштей бериши мүмкүн, бирок розница иретинде алсак, бир кийим алыш үчүн базарга барып селыйден убактысын эч ким азыркы учурда коротпой эле калды да. Бирок мисалы үчүн кийим алыш үчүн базарга барып кийип көрүп, чакпы, чак эмеспи, ошону көрүп анан алгандар да жактыргандар бар да. Wildberries'те ал нерсе жок, Wildberries'те заказ берет, келет, кийип көрөт, эгерде туура эмес болсо, кайра кайтарып коет. Ал үчүн мисалы үчүн мен товар жибердим, менин товарымды бирөө заказ берип ошентип кийип көрүп, алып жакпай калса жиберип кенде мага минус болбойбу? Поставщиктерге минус болбойт, бирок поставщиктер именно логистикасын биз төлөйбүз. Покупательге барды, кийип көрдү, жакпай калды, кайра кетти, ошондо бир эмес, 2 жолу логистикасын төлөп калабыз. Анын баарын, ошол нерселердин баарын каражатты эске алып, анан товарды Wildberries'ке жүктөйт экенбиз деп бир бааны коюп, ошол жагында түшүндүрүп өтсөңүз. Ооба, биринчи иретте биз ошол эле жанагы айтпадымбы, айтышат го, там 500ден алып, анан 1,5 миңден саттым, анан мынча болду депчи. Биринчи очередте кандай товар сатабыз?
анын маржинальности канча, ну ошо себестоимость, анын үстүнө канча акча кошсок болот, ошол эле рынокко туура келеби, кайсы сегментке киребиз, экономбу, там баягы премиум сегмент, там тоже диапазондор бар да, ошолордун баардыгын карап, анан буга кирсек, муну мынчадан алсам, Wildberries'тин комиссиясы мынча болот экен, налог бар, этикетка, упаковка, коробка, сүрөт бар, дагы прочий расходдордун баардыгын кошуп туруп анан бир бааны коебуз, чтоб биз чыгарган товар, койгон товардын ценасы өзүбүздүн расходубузду жапкыдай болушу керек. Азыр айтып атсаңыз, мындай татаалдашып кетип аткандай болуп атат да, бир жолго түшүп алгандан кийин ал нерсе оңой эле болуп калса керек. Башында негизи эле кайсы сферага барбайлы, кайсы нерсени окуп үйрөнбөйлү, башында кыйын. Анан бул жерде мен азыр поставщик катары айтып атам да, эгерде жок мен товар жүктөбөйм, мен жөн гана үйдө туруп кызмат көргөзөм, услугамды деп дегендер болсо, бул жакта менеджер болуп иштешсе болот. Менеджер маркетплейс деп азыр аябай актуалдуу болуп атат. Бул жерде кандай десем, продавецтин гана кызматын аткарышат. Поставщиктен товарын алып чыгарып берет. Өзү товар албайт, регистрация кылбайт, ИП ачпайт, жөн гана кызмат көргөзөт. Ал кызмат үчүн процент ал кызмат үчүн оклад алат, процент алат. Ар ким ар кандай, негизи рынокто алсак 10 миңден өйдө башталат. 10 миң, 15 миң оклад и плюс от продажи процент. Эгерде российский компанияларда иштесек, аларда дагы ошол эле оклад и ошол эле процент. Кээ бир жерлер бар, компаниялар процент бербейт, жөн гана оклад төлөйт. Например, 50 миң оклад, сага определенный бир жумуштарды берет, карточка толтурасың, поставка кыласың, же болбосо вопрос-ответке жооп бересиң, бир моларды кыласың, айына зарплатаң ушунча. Бирок сен бул жерде жумуш онлайн болгон үчүн плюсу күнүгө метрого түшпөйсүң, там автобус, транспортко түшпөйсүң, барбайсың дегеним. Анан каалаган жерде, каалаган саатта кыласың. Кыргызстанда отуруп, Казакстанда отуруп, Москвада, там Турцияда да, просто бир жерге байланбайсың. Канча сатып алуучулар бар? Сатып алуучулардын абдан көп, миллиардтаган. И ошол эле оборотторду айтсак дагы миллиардтаган. Ал эми азыр именно поставщиктер регистрация болуп атканда айтсак, мен былтыр 10 миң поставщик, бир күндө 10 миң поставщик деп окугамда, быйыл болсо андан дагы 2-3 эсе көп болуп атат. Себеби буну биз каяктан билип атабыз? Кыргызстанда мен былтыр жазында Кыргызстанга жаңы келгенде, мен өзү Москвада 9 жыл жашагам. Келгенде бизде склад жок болчу. ФБО склады. ФБС жаңы ачылып, ошол менен тестировать этип атышкан. Азыр болсо бизге ФБО складын ачып койду. Алматыда бар, Астанада бар. Ал ФБО Турцияга дагы ачылды. ФБО дегенин Wildberries'тин склады. Биз товарыбызды үйдөн эле упаковкалап, маркировкалап, ошол Кыргызстанда ачылган складка, Кудай берген жакта ачылыптыр. Кечээ эле мен өзүм эме поставка кылып келдим. 9-10 күндө чыгып атыптыр. Ал жака алып барып беребиз. Ошол жерде сотрудниктер кабыл алат и биздин товарыбызды Москвага жиберет. Wildberries өзүнүн атынан биздин товарды Москвадагы складына жеткирип коет. Мурда кандай эле ситуация? Мурда биз ошол эле товарды Дордодон алабыз, же болбосо башка дагы жактан алабыз, Кытайдан же болбосо. Аны упаковка, маркировка кылабыз өзүбүз. Каргого алып барабыз. Карго Москвага жеткирет. Карго акча төлөйбүз. Москвадан бирөөнү тосуп алып, ошол эле жана fulfillment услугасы, же болбосо таанышыңды суранасың, товарым жетет, алып барып койчу Wildberries'тин складына деп алып барып. Ошентип мондай цепочка болчу да. Азыр болсо ошол цепочканын баары кыскарып, Кыргызстанда ачылып аябай сонун мүмкүнчүлүк да. Мен сүйүнүп атам, себеби канчалаган акчаны биз экономдоп атабыз. Ошол эле каргону там тосуп ал, тиги бу дегендер акча турат. А биз болсо үйдөн эле кылып, бардыгын жеткирип коебуз, и Wildberries өзүнүн атынан жеткирип атат. Азыркы учурда бесплатно болуп атат. Бирок бул дагы бир какой-то времядан кийин, я думаю, платный болот. Эгерде жанагы эки система барго, ФБС, ФБО деп, ФБС деген бул товарыңды үйүңдө сактайсың. Заказ келгенде, бир заказ келеби, эки заказ келеби, алып барып бересиң. Ошол учурда Кыргызстандан иштесек, биздин товарыбыз анда бир 15 күндө жетип калышы мүмкүн. Бирок бул бардыгына эле туура келе бербейт. Потому что 15 күн күтпөйбү деген дагы вопрос бар да. Ал эми Wildberries'тин складына жүктөп иштейм десек, ошол эле Кыргызстан складына алып барсак, биздин товарыбыз там айтып атышат, азыр 8 күндө, 9 күндө, 10 күндө сайтка чыгып атат деп. Получается, карго менен кылган деле ошондой, бул жак менен кылган деле ошондой. Биз товарыбызды Кыргызстандын складына сактабайбыз. Россиянын складында сакталат, Wildberries'те. И Wildberries'ке заказ түшкөндө Wildberries'тин сотрудниктери өздөрү жиберишет. Wildberries'тен кайсы өлкөлөр соода кылат? Канчалык мүмкүнчүлүк чоң?
Wildberries'te азыркы учурда Турция иштейт. Негизи мурда могу мобилизацияга чейин баягы нерселер болуп атпайбы, Россиядагы политический ага чейин Европадагы бар болчу да. Азыр алар жок, только азыр СНГ и Россия и Турция. Ошол эле жанагы Евросоюзга кирген мамлекеттер да кирет, Армения, там Грузия, Белоруссия да, и СНГ, анан Турция. Айрымдардан угуп калабыз, мисалы үчүн Wildberries'ке катталып ошол тармакта иш кылгандан эле абдан жакшы жетишкендиктерге жетип, мындай байып кетиптир дегендей. Айрымдар тескерисинче бул болбогон нерсе, абдан эрежелери күндөн күнгө өзгөрүп турат, кыйын деп да айтышкандар бар да. Туура эмес анализ кылып кирип алышы мүмкүн, бирок кандай десем, бул жерде деле бизнес да, биз деген бизнести бир күнгө же болбосо бир айга, 2 айга пландабайбыз да. Бул сен кандай бизнес ачпа, алдын ала 5 жыл, 10 жыл ойлонушуң керек да. Ушул бизнес мага 5 жылдан кийин да нөмөсүн берет депчи. Бул жерде деле ошондой, эгерде башында туура эмес кирип алса, мен деп баягындай өзүндө эме алып калып калышы мүмкүн. Бул Wildberries болбогон нерсе экен депчи. Может, туура эмес ниша тандап алгандыр. Эгерде ошол нишасын алмаштырса, жакшы өтүп кетет. Бул жерде ар дайым анализ кылыш керек, тест кылыш керек, и ошондо гана удачный эмени байкайт да. Удачный, кандай десем, нишаны кармайт. Кээ бирлер бар сразу эле. Кээ бирге биринчи жолкудан эле кармалбайт. Например, 2-3 жолкудан же көп жолу пытайт этип көрүш керек. Ошон үчүн муну биз жөн эле мындай жеңил нерсе катары көрбөй, муну биз бизнес катары көрүшүбүз керек. Жана бул магазин мага там бир какой-то время өткөндөн кийин гана там нөмөсүн берет дешибиз керек да. Конкуренция абдан чоң болуш керек. Конкуренция көп, конкуренция күндөн күнгө өсүп атат. Конкуренция бар жерде, бирок акча дагы бар. Если конкуренция болбосо, ага эч ким барбайт болчу, и эч ким ушунчалык тырышпайт болчу. Ал жерде значит акча жок. Ошол эле, например, нишаларды караганда дагы кайсы жерде конкуренция көп болсо, ошол жерде акча көп. Ошол жака кириш керек. Конкуренциядан коркпош керек. Эми бүгүнкү күндө ошол Wildberries'те бизде мындай эми эле түшүнүп абдан ошол кызыгып кирип башташпадыбы? Анан сиз билген, балким сиз менен кызматташып жүргөн кыргыздар кандай ийгиликтерге жетишип жатышат? Жакшы ийгиликтерге жеткендер чынын айтсам көп. Ошол эле мен эми аттарын атабай эле коеюн, көбүнчө мен бир акчама өтсөңүздөр бардыгын чыгарып турам. Ошол эле менин окуучуларым бар, миллиондорго жеткен, ошол эле менин клиенттерим бар, жакшы оборотторду кылган. Ошол эле, например, менин клиенттерим Дордойдо тургандар бар, тоже Wildberries менен жакшы дегендер. Башка жакта жашап дагы, например, башка өлкөлөрдө жашап дагы акчаларын Wildberries'ке салгандар бар. Алар өздөрү башка жакта жашашат, и болгону менеджерлерди коюп коюшат, и товар заказ берет. Ал товары келет складка, аны упаковка кылышат, и менеджер бул жактан карай берет, эмесин жүргүзө берет ишин. Удаленно, да, бизнес получается. Окуучулар бар, ошол эле, например, именно поставщик эмес, менеджерликти деле айтсак болот. Окуучулар бар, и баягындай окуу учурунда эле кирешеге чыккандар. Мен былтыр жайында курс кылып калдым, жайында кылдым окшойт курс. Ошондо бир окуучу кызым окуу учурунда эле 130 000 кирешеге чыкты. Канча каражат менен кирди эле? Жок, ал каражат менен кирген эмес. Ал өзүнүн услугасын көргөзүп, ал менеджер болуп 3 компанияга жумушка кирди и 130 000 айына. Бир компания 50 000, бир компания 20 000, бир компания 30 000. Бала менен үйдө отуруп. Эми бул нерсени түшүндүрө кетсеңиз, товар жүктөлгөндөн кийин ошол нерсени жүктөгөндөн анда кантип көзөмөлдөп турат? Канча товар өттү, канчасы калды? Мунун бардыгы телефондо эле приложениядан көрүнүп турат, өздөрүнүн приложениясы бар, же болбосо ноутбуктан канча жүктөдүк, канчасы сайтка чыкты, канчасы жок болуп атат, канчасы өттү. Анын бардыгын биз удаленно эле телефонубуздан карап көрүп турабыз. Айзатайым, айтып атасыз, сиз убагында 40 000 рубль менен кириптирсиз, жалпылап алганда. Бүгүнкү күндө минимально канча акча менен кирсе болот? Бүгүнкү күндө регистрация дагы товарларды бардыгын кошкондо 150-200 000 менен бизнес баштаса болот деп айта алам. Озон жана башкалар бар да, ошолордун арасында ошол Wildberries'тин мындай рейтинги канчалык?
Wildberries биринчи очередте турат. Бүгүн Продажа жагынан негизи башынан эле Wildberriesке эч ким теңгеле албайт. Бул Amazonдан кийинки эле платформа. Биринчи очередте Америкада Amazon болсо, СНГ боюнча, Россия боюнча биринчи очередте Wildberries. Эми өзүңүздүн кирешеңиз тууралуу айтыңыз. Бул тармакта канча жылдан бери иштеп жатыптырсыз? Баардык нерсесин ине жибине чейин билет экенсиз. Анан жылына же күнүнө канча кирешеге чыкса болот адамдар? Бул жерде салган акчаңан зависит этет негизи. Эгерде бүгүнкү күндө мен клиенттерим айтсак 7 миллион айына товар оборот кылган клиенттер бар, 13 миллион бар, 45 миллион бар. Бул товар оборот деген адамдын кирешеси эмес, көбүнчө ойлошот экен. Киреше депчи. Товар оборот бул 1 айлык соода. Эгерде бизнес боюнча алсак, ошонун рентабельности 15-20%. Мына миллион товар оборот кылдык дейли, ошо миллион товар обороттун 150 миңи чисто киреше болушу мүмкүн, же чисто 200 миңи киреше болушу мүмкүн. Биздикилер заказы, продажа дегенди көрүп эле, ой 10 миллион кылдым, ой 5 миллион кылдым, ой 7 миллион кылдым. Это товар оборот, бул киреше эмес. Алмаштырбашыбыз керек. Ошол эле бир дагы нюансы бар. Көбүнчөсү заказын карап алышат, продажаны карабайт. Заказы боло берет, менде деле болот, 15 миллион заказ болушу мүмкүн дагы. Продажа 7 миллион болушу мүмкүн. 15 миллионго заказ келди, бирок товарымды 7 миллионго гана сатып алды. Заказ бере берет, кийип көрөт, товарды кайра берип коет. Бунун баардыгын эсептей берет. Бул бизге продажага түшпөйт. Ошон үчүн ушундай нерселерди аябай караш керек да. Биз караш мүмкүн, анализ кылып деле, заказ мынча экен, значит ушуга кирсем болот. Может продажасы вообще жок, только заказ эле болот. Айзат айым, анда ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү, жолдорду көрсөтүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз айткан маалыматтарды пайдаланып, сизге кайрылып, бул тармакта иштеп, бирок мындай ушул Wildberriesке, маркетплейске кире албай жаткандар болсо, өзүңүзгө кайрылып кененирээк маалымат алса болот экен да. Кандай товар менен кирсе болот, канча акча менен кирсе болот, айтор мунун баарын майдалап өзүңүз дагы баягы жеке түшүндүрүп берет болушуңуз керек, кайрылгандарга. Ооба, мен өзүмдүн баракчамда негизи өтө көп пайдалуу маалыматтар бар. Даже мен кээде подписчиктериме жолугуп калсам айтышат, сиздин баракчаңыздан окуп эле кирип алдым деп. Себеби менин баракчамда ИПны кантип ачса болот, кантип анализ кылса болот, бүт баардыгы нолдон баштап баардыгы жазылган. Только баракчага катталып, окуп өз алдынча эле кире берсе болот. Например, кандайдыр бир курска барып акча төлөп, же болбосо кандайдыр бир консультация сатып албай эле. Эгерде жок, именно услуга керек, мен убактым жок, меникин коюп подключ чыгарып бер депсе, анда да кайрылса болот. Мен агентство иштетем, сотрудниктерим отурушат, биз баардыгына жардам беребиз. Сиздин курстарыңызды окуп, ийгиликке жетип кеткендер жана такыр эле иштей албай калгандар деле болсо керек, бирок ал адамдын аракетинен жараша болуш керек, Ооба, бул жерде эгерде баардыгы эле окуса, баардыгы тең эле миллионго чыгып сразу киреше чыкпайт. Окуп атып, кыйынчылыкка чыдабай таштап койгондор бар, аракет кылбагандар бар. Же болбосо, например, башта кирип, андан кийин убактысын бөлбөй койгондор бар, орто жолдо калып калгандар. Бул жерде эч кимге гарантия бербейт. Бул обычный эле офлайн бизнеске окшош бизнес. Эгерде бизнес кылам десе, рискке даяр болуш керек и ответственность өзү алыш керек, бирөөгө эмес. Ошол эле дисциплина болуш керек. Например, онлайнга жүктөп койсоң өзү эле өтө бербейт. Күнгө караш керек, текшериш керек, сөздөрүн алмаштырыш керек, анализ кылыш керек. Бул жерде дагы дисциплина болуш керек. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдө айтылган маалыматтарды колдон чыгарбай, бүгүнкү замандын талабына жараша алдыга жыла берели. Баарыңыздарды ушундай убактыңыздарды бөлүп эфирди көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат айтабыз. Айзат айым, сизге да чоң рахмат. Келип жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге дагы чакырып, аудитория менен ушундай жаңы кандай эле маалыматтар, жаңы маалыматтарды элге жеткирип бергениңизге. Каналымдын көрүүчүлөрү, айымдар, жаш кыздар, үйдө отурган энелер, ошолордун баарына, мисалы үчүн бирөө поставщик болсо болот экен, алдыда айтып өткөндөй, же болбосо жөн эле үйдө бала менен отуруп, ушундай менеджерлик кызматты дагы аркаласа болот экен. Жаңылбасам, анда баарыңыздар ушундай иштеңиздер, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Анда кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.